Арбаңыздар, бүгін қысқа, бирок маанилүү маселеден кеп козгойбуз. Болгондо да бармак басты көз кыстыга көнгөн чиновниктердин көмүскө иштеринин бири болушу ыктымал. Биз менен болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, коомубузда коз карындай жайнаган мыйзамсыздыктардын ашкерленишин каалайсызбы? Эгер кааласаңыз, биздин Patreonго жазылууга чакырабыз. Сиздин колдооңуз журналисттердин иликтөө жүргүзүүсүнө көмөк болот. Бул жерде номер 35-ci жалпыга билим берүү мектебинин спорт залын кеңейтүү боюнча тендер бар. Жарыяланган күнү 5-апрель. Конкурстук арыздарды тапшыруу мөөнөтү 29-апрелде аягына чыгат. Тактап айтканда 29-апрелде тендер өткөрүлгөндөн кийин гана келишимге кол коюлуп, курулуш иштери башталат. Сиз бир мандемди байкадыңызбы? Курулуш иштери конкурс аягына чыккыча эле жүрүп атат. Кызыгы, иштеп жаткан куруучудагы жумуш берүүчүнүн буйрутма бергендердин атын билбейт. Биринчи жолу келип атасызбы? Бул убакка чейин иштеген жоксуңар бу жерде. Сиз бирөөнү заменять этип келдиңизби? Кайсы фирмадан? Фирмасында. Өзүңүз иштебейсизби кандайдыр бир фирмада? Жок, мен азыр 1 саат бир эле күнгө келдим мен. Жок, бир эле күнгө келдиңиз. Каяктан келдиңиз? Мен шаардын ичинен эле келдим, бирок бул бирөөлүк. Жок, кайсы ишканадан келдиңиз дегеним да. Ишканасын билбейм, мен бир эле күнгө келдим. Ишканасын билбейм. Мындай акылга сыйбас көрүнүшкө таң калгандар биз журналисттер эле эмес, тендерге катышууну каалаган ишкерлер дагы аң-таң. Эмне болуп калган турбайт эсе? Ошо башталып калыптыр. Ким баштады экен деп сурайлы келбейби? Я. Катышаңыздар, катышып атабыз. Силер катышалы деп аттыңар беле? Тендер чок берилди. 35-ci мектеп 50 миллион менен чыккан. 50 миллион менен чыккандагы анан эч ким участвовать этип атмен алып кеткен. Анан кайта жаңа бирлетилген бир жол түзмөс болду. Түзмөстө объемго 0,5 эле куб кошуп коюптур. Кайта кийин 29-да вскрытие болуш керек болчу. Ал вскрытиядан кийин болду элек, тендер али ачылды элек, ал жерде уже жумуш жүрүп атат. Балким жеңүүчүлөр алдын ала утубаларына көздөрү жетип, курулуш иштерин жүргүзүп баштадыбы. Фантастикалык фильм үчүн өтө мыкты сюжет болчудай. Бул курулушка очойгон акча же 80 миллион сом сиз менен биздин чөнтөгүбүздөн жумшаларын унутпайлы. Сыртында эч кандай эч нерсе да илинбептир да. Бул жака илип жазып коюшуңар керек эле да негизи, я. Бул компания иш жүргүзүп атат депчи. Макул. Мына дагы бир курулуш ишине көңүл төшөйлү. Талап боюнча курулуш болуп жаткан жерде буйрутманы аткарар ишкананын аталышын көрсөткөн баннер илинип турууга тийиш. Бул жерде эч нерсе жок. Жумушчулар куруучу компаниясын атаганга да болбойт. Качан башталды өзү курулуш? Качан башталды эле? 20 күндө араң ушунча кылыштыбы, ишти? Жок, сиз каяктан? Журналист болом. Я. Журналист болом. Аты жөнүм Сайпидин, фамилиям Султаналиев. Заказчик УКС, мэрия. Пожалуйста. Заказчик УКС. Ошондо ким, кайсы компания ишке ашырып атат деген да. Биз каталанда казадабыз. Я. Каталанда казабыз. Ким иши мен билбейт экенмин азыр. Жок, эми кайсы фирма казып атканын билбейсизби же? Кайсы ишкана? Билбейм. Өзүңүз атыңызды айтып койсоңуз? Эмне кылабыз? Бир эле мен өзүм айтып атпайм. Айтсак айта бер досум, мен азыр. Тиякта да УКСка бар, мэрияга бар, пожалуйста, заказчик. Ошолор менен сүйлөш. Бул жерде кайсы компания иштеп атканын айта албайсызбы? Айта албайм. Бул Борбор калаадагы номер 40-чы орто мектеп. Буга карата жарыяланган тендерди карап көрдүк. Тендер четке кагылды деп турат. Анткени иштин көлөмү өзгөрүлүптүр. Биз бул жерде да курулуш жүрүп жатканын көрдүк. Борборубуздагы номер 40-чы орто мектебине жана номери 20-чы орто мектеби үчүн 800 миллион сомдой акча кошумча курулуштарды курууга тендер жарыяланган. Биз борборубуздагы номери 20-чы мектепке бардык. Анчалык деле таң калыштуу эмес. Бул жерде дагы курулуш жүрүп жатат.
Жетекчиңер барбы, жетекчиңер? Бийлик дайыма мыйзам бузуу жок деп ишендирүүгө далалаттанат. Мүмкүн бул иретте эч кандай курулуш иштери болгон жок деп ишендирүүгө аракет кылышат. Атка минерлерден муну да күтүүгө болот. Бирок иш жүзүндө тендер өткөрүлө элек деле өзүңүздөр күбө болгондой иш кайнап турган кез экен. Демек тендер өткөрүлгөнгө чейин кимдир бирөө жеңүүчүнү аныктап койгондой. Биз болжол менен кайсы компаниялар номер 40-чы, 20-чы жана номер 35-чи мектептерде курулуш иштерин жүргүзүп жатканын билебиз. Бул баракка компаниянын аталыштары жазылган. Бул кагазды конвертти жаап, мунун ичине салабыз. Тендердин жыйынтыгы жарыялангандан кийин биз бул конвертти ачып, конкурстан утуп чыккан компаниянын аталышын салыштырып көрөбүз. Сиздер менен мен Сайпизин Султаналиев болдум. Биздин каналга жана социалдык медиа баракчаларга жазылууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.